Абжалбек Назаралиевдин 5 гектар жери бар, анын 3 гектары дал ушул жаңы орнотулган лотоктон суу ичет. Бул күнгө чейин 3 гектар жерге суу алып баруу кыйынчылык жараткан. Анткени жер арык болгондуктан суунун келиши көйгөй эле. Жылда түшүм албай кыйналчык. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, Южный Кореянын элинин фонду менен буюрса бүтүп атат. Эми бул канал жокто суу иччик, бирок суудун барышы тартыш болчу да, кыйналып, анткени тиги жер болгондон кийин сиңип кетет. Мына азыр неме проект боюнча Кудай буюрса проект бүтүп калса, мурун жерге 2 саатта, 3 саатта суу келсе, азыркысы биринчиден суудун жоголуму азаят, экинчиден 1 саат, 2 саат мурункудан суу эрте келет. Акназаров айыл эли суу алган арыкка лоток орнотуп берүү маселеси менен Жогорку Кеңештин депутаты Руслан Жакышевга кайрылышкан. Анткени 150 гектар жердин 100 гектары кайракы, 50 гектар айдоо жер болгондуктан суу барбай жылына түшүм болбой келген. Ушу жол маселеси боюнча суулар маселеси, мектеп маселеси, ошо мектептеги компьютер, ноут көп маселелер кайрылышат. Ана ошол менен биргеликте эле мына азыркы өзүңүздөргө белгилүү болуп көрүп тургандай, Акназар айыл өкмөтүнө караштуу Шадыкан Түйтү айылынын ушу айылдык кеңештин депутаттары эли жана төрагасы кайрылып, анан ушул жерде 100 гектар жерге такыр суу барбайт экен. 50 гектар жер кайракы жерге дагы суу бир келип келбейт экен. Ушул боюнча суу маселеси боюнча кайрылганда мен буга чейин дагы республика бюджетке киргизгенге аракет кылдым. Бирок ал жерде дагы бюджеттин тартыштыгына байланыштуу, болбой калганына байланыштуу мен ушул кайрымдуу фондко кайрылып, ушул жерде бүгүн мынакей Кудайдын буйруусу азыр 1 километр 200 метр 5 миллион сомдун тегерегиндеги ушул кайрымдуулук фонд лоток түшө берип жатат. Корея өлкөсүндөгү Бапсан кайрымдуулук фондунун каржылык колдоосу аркылуу дыйкандар суу алган арыктын 1 километр 200 метр жерине лоток орнотулду. Жалпы суммасы 5,5 миллион сомду түздү. 2 жылдан бери Бапсан кайрымдуулук фонду Бакай Ата районундагы тургундарга ар тараптан жардам берип келет. Буга чейин Ынтымак жана Түйтү айылдарындагы ички көчөлөргө кум төгүп, тегиздөө жумуштары үчүн дагы каражат бөлгөн. Фонд 11 жылдан бери Кыргызстандын аймактарында көйгөйлөрдү чечүүдө өз салымдарын кошуп келет. Бегай Масымбаева, Чыңгыз Бокошов, Эркинай Жумабекова, Бакай Ата району.